Салам достор, кандайсыңар? Баарыңарга Чикагодан жалындуу ысык салам. Бүгүн силер менен сонун жаңылыгым менен бөлүшөйүн деп турам. Ал болсо мына менин астымда турган YouTube каналымдын көптөн күткөн күмүш баскычы келди. Азыр болсо силер менен салтанаттуу түрдө ачабыз. Негизден бул келгенине бир 15 күндөн ашып калды. Биз аябай жакшы маанайда баарыбыз чогулуп, биздин жолдошум айткандай аябай сонун торттор менен салтанаттуу түрдө ачышыбыз керек эле, бирок колубуз бошобойт, эч эле биздин чолобуз болгон жок. Мындай шашылыш ачкыбыз келбеди. Анан бүгүн мага уруксат беришти. Сен муну көп күттүрбөй катталуучуларың менен дагы бөлүш. Биз өзүнчө майрамдайбыз деп азыр алар туулган күнгө кетишти. Мен болсо силер менен бөлүшүп атам, анткени бул жерде силердин дагы чоң эмгегиңер, колдооңор бар десем болот. Азыр болсо биринчи мындан ачалы, мен чыдамсыздык менен күтүп турам. Бул дагы 15 күн болду. Өзү негизи мына күзүндө эле алышыбыз керек болчу. Анан күзүндө биз адрестерди алмаштырдык. Бул жакта адрес алмаштырганда аябай көп нерсе алмаштырасың, ошол нерселер менен болуп. Андан кийин ошол, анан биз запросту жөнөттүк. Бир жуманын ичинде эле келди, анткени бул эми Америка, башка мамлекеттерде балким 6 айлап, 7 айлап күтүп атабыз дегендер бар. Бирок мындай нерсеге YouTube компаниясындагыдай чоң компаниялар аябагандай чоң жоопкерчилик менен карашат. Эмесе келгиле чогуу ачалы. Бул кнопканын бетин коргой турган атайын жумшак экен. Бул жерде YouTube'тон мына ушундай сертификат экен. 100.000 subscribers дейт. Биз сенин кийинки тепкичтериңди чыдамсыздык менен күтөбүз деп бул жерде YouTube каналынын директорунун колу. Мынакей. Муну атайын сонун кылып рамкага салып коюп коебуз. Бул жерде дагы чакан куттуктоо. 100гө жеткенден кийин дароо миллионго жетким келет экен. Аябай мындай сонун эмоция, сонун гүлайым. USA 100.000 subscribers менен та-та-та-там. Бул жерде аябай салтанаттуу музыкалар чыгып атат деп элестеткиле. Сонун кут болсун. Анда жерге коелу. Кимде ким мына ушул убактарда биз менен болгон болсо, баарыңарга чоң ыраазычылыкты билдирем. Оңой болгон жок, анткени мен келип эле 20 күндө биринчи видеомду чыгарганмын. Ал эгемендүүлүк күн болчу. Өзүңөр деле билесиңер, буга чейин анткени айтып жүрөм. Анда деген мен эч кандай камера, эч кандай курал жарагым жок болчу. Жада калса микрофонум дагы жок болчу. Телефонум дагы iPhone эмес, жөнөкөй эле Кыргызстанда колдонгон Mi телефон. Мына ошого тартып эле ошол аябай көп көрүлүп кетти да, биринчи эле видеом. Андан кийин мен бул жерде турат, мен атайын силерге азыр көрсөтөйүн деп Osmo камера. Мына ушундай камера сатып алдым. Где-то 200-дун тегерегинде го дейм, азыр басы эсимде жок. Карап коем деп азыр үлгүрбөй калдым. Мына ушул камераны сатып алып, анан жана силер көргөн мен YouTube каналымдагы эң көп көрүүлөргө ээ болгон видеолордун бири 63 жаштагы апа тууралуу тарттык. Бул камераны азыр силерге өзүңөргө көрсөтөйүн. Мындай коюп койгонго болбойт да, муну менен дагы жүрүш керек, экшн кылыпчы. Анан биз деген маек кылып атабыз, апа деген бул жакта лагман жайып атат. Мен деген мындай кылып тартып атам да, колум ушунчалык талып кеткен, анткени бул аябай оор да. Ошондон кийин дагы 1-2 видео тарттым. Анан кийинки
камераларымды алып баштадым. Айтор ушул убакыттарда менин камера, менин жабдыктарыма аябагандай эле көп расход кетиптир да. Ошол мынакей, мына ушул камера болчу. Көп иштетилген жок, чын айтсам. Бүгүн мен мына YouTube каналдын мына күмүш баскычынын келгенинин урматына мына ушул камераны белекке бергим келет менин катталуучуларыма. Анткени эми ырымы катары да, себеби менин катталуучуларымдын арасында дагы өзүнүн YouTube каналын баштагысы келип, ошол жөнүндө толгонуп, эмне кылсам деп жүргөн көп адамдар бар. Анткени мага дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн, мисалы Дубайдан, Түштүк Кореядан, Турциядан, башка өлкөлөрдөн, Европадан кандай кылсам болот эжеке, мен Кыргызстанга жакшы нерселерди көрсөткүм келет деген көп каттар келген да. Мына ошолорго дагы алдыда өзүмдүн бир тажрыйбам менен бөлүшөм буйруса. Ага чейин достор, мына ушул камераны мындай ырымы катары силерге белекке бергим келет. Анын шарты эң эле жөнөкөй. Силер менин YouTube каналыма, анан ошондой эле Instagram каналыма дагы катталуу болушуңар керек. Анан бир эле комментарийиңерди мына ушул эки жерден дагы окуганга менде мүмкүнчүлүк болуш керек. Ошол жерден мен силерди таап алам. И бир адам, ошол эки аккаунттун бир адам экендигин далилдей алсаңар, мен өзүмө жаккан комментарий аркылуу мына ушул менин биринчи камерамды силерге белекке берем. Бул баскычты алууда аябай көп жолдордон өттүк, аябай кызыктуу адамдар менен тааныштым, аябай көп Америкадагы жаңы тармактар менен тааныштым, өзүмө жакын адамдарды таптым десем болот. Ошол эле учурда акыркы бир жылда дейли пандемияга байланыштуу, анан ошол Кыргызстанга барып, баягы жолдо жүрүп, андан кийин ден соолукка байланыштуу менин каналым тыныгуу алды. Ошого карабай менин каналымды көрүп, дагы деле комментарий калтырып, дагы деле катталуучулар көбөйүп, анан баягы аябай комментарийлер келет да, мага Инстаграмга да келет. Эжеке, сиздин видеоңуз деп. Ошол күтүүлөрдү окуган сайын мен силерге карап шашат элем. Америкага жөнөгөндө көпчүлүгү айтышат, Америкага барып эле алсам болду дейт да. Калган максаттары эми көпчүлүгү бул жака келгенде өзгөрөт дечи, бирок мен Америкага келерде менин максатым так коюлган болчу. Мен ал жака барып эмне кылам? Жада калса айрым жабдыктарымды дагы даярдап, ушул жака барганда мен Кыргызстанга саламдашканды, жок дегенде бир түкүрбөгөндү же таштанды таштабаганды, анан жаштардын билимге болгон умтулуусу, анан улгайган апа аталардын мен оорудум деп эле тырышып эле жата бербей спорт менен машыгуусу, мына ушулай нерселерди мен үйрөткүм келчү. Ошол нерселер ишке ашып, буюрса мына IT тармагы Кыргызстанда аябай жакшы жолго коюлду. Башында IT тууралуу аябагандай жөнөкөй суроолор берилчү. Азыр IT тууралуу бир эле кичинекей эле далил, мен өзүмдүн инелерим аябай жакшы жерлерде иштеп атышат. Ошол эле учурда грин карта, мисалы биз келгенде грин карта тууралуу ушунчалык жөнөкөй суроолор берилет эле. Айтып атып, деп атып, мына келгиле башка, мисалы Орусиядай мамлекетке баргандан көрө келгиле Америкадай өнүккөн жерге келип, өнүккүлө, мыйзамдуу түрдө келгиле деп атып, канча процентке биз көбөйт алдык грин карта толтурган адамдардын санын. Бул да болсо Кыргызстан үчүн бир жакшы салым деп эсептеймин да. Анан ошол эле учурда менин каналымдын өзгөчөлүгү бул Америкадагы жашоону жөнөкөй тил менен кыргызча айтып берүү. Ошон үчүн менин көрүүчүлөрүм кандай десем, айыл жергесинде дагы, шаар жергесинде дагы, башка мамлекеттерде дагы бар да.
Башында мен ошо статистиканы караганда Кыргызстан 3-4 орунда болчу. Биринчи орунда Орусия, анан Казакстан, анан Кыргызстан турчу да. Бирок Кыргызстан акырын алдыга жылды. Чоң рахмат силерге. Буюрса алдыда дагы биз аябай чоң максаттар бар, чоң долбоорлор бар. Ошол жараткан өзү ден соолук берип турса, биз жакшы жумуштарды жасайбыз деген ниеттемин. Дагы бир нерсе, мен үй бүлөмдүн колдоосу аябай чоң. Менин балдарым кичинекей болгонуна карабай кээде сен мынаны кармап тур, мен барып мына жерден сүйлөп алайын деген кадрлар аябай көп болчу. Эгер тапсам ушул жерге кошуп коем. Oh, wait, I can see myself. Мындай тартып аркага кылсаң да болот. Так. Жана эле красавчик болуп аттың эле. Ушундай караңгыламба. Най. Эми баары бир неме да проф светчи эмесмин да, кыймылдабай отурем. Сүйлөп тур. Неженде сүйлөп бересиң? Табигатым кече жакында эле ошол жана квартира боюнча тартканда көп жерин ошол жерде тартып жүрдү артымдан. Андан Нурлан дагы өзүн ал мындай күчтүүрөөк болгон үчүн көбүрөөк колу талбай кармап турат. Узагыраак турганда ошого кээде кармакчымын. Көбүнчө анан жолдошум мага жардам берди. Мен аябай ыраазымын. Ошон үчүн ал мени аштырбай аткан, салтанаттуу түрдө чогуу ачабыз деп аткан. Ошол эмесе буюрса алтын баскычтарга жетели, ал нерсе биздин чек эмес. Андан кийинки баскычтарга жетели силер менен биргеликте. Эгерде ким менин каналыма каттала элек болсо, катталып, жакшы комментарийлерди күтөм, лайк күтөм. Жана мен менен чогуу болгондугуңар үчүн баарыңарга ыраазычылык билдирем. Анан кийинки видеону күткүлө. Буюрса май келип калды. Силер кийинки видео сонун видео болот. Көрүшкөнчө.